Коомдук саламаттыкты сактоо тармагында чукул кырдаалдарда ыкчам чара көрүү борбору ачылды. Эл аралык уюмдардын колдоосу менен ачылган борбордо өлкөдөгү эпидемиологиялык абалга байланыштуу маалыматтар камтылган. Андагы кызматкерлерге англис тилинде курстар өтүлүп, алар коронавирус тууралуу дүйнөлүк маалыматтардан кабардар болуп турушат. Ошондой эле аны дарылоо жана күтүүсүз учурда абалдан чыгуу жолдорун башка мамлекеттердин тажрыйбасы аркылуу да үйрөнсө болот. Мындай борбор азырынча Бишкек шаарында ачылды. Жакынкы убакта Ош, Чолпон Ата, Жалал Абад жана башка чоң шаарларда ачуу пландалууда. Жаңы ачылган борбордун маалыматтарын электрондук портал аркылуу каалаган жаран көрө алат. Анда өлкөдөгү пандемиялык абал, вакциналардын жетиштүүлүгү, ооругандардын саны, дарылануу жолдору, ооруканалардагы бош орундар, оорунун жаңы толкунунда пайда болуу коркунучу жана башка баардык маалыматтар убагында жарыяланып турмакчы. Укчам уюштурулган борбордо уюштурулган маалымат менен камсыз деле болбостон реалдуу убакытта мониторинг да жүргүзүлөт. Ошону менен бирге эле отчеттуулук дагы болот. Анан коомдук саламаттык сактоо системасында бул өзгөчө кырдаалдарга кантип жооп бериш керек экендигине координация да болот. Это очень важное событие. Биз дүйнө жүзүн каптаган адамзаттын өмүрүнө коркунуч алып келген вирус менен аймак, улут, дин жана башка айырмачылыктарга карабай бирге күрөшүүбүз керек. Биргелешкен тажрыйбанын жыйынтыгында гана адамдарды сактап кала алабыз. Азыркы тапта дүйнө мамлекеттери вакцинациялоо өнөктүгүн өткөрүүдө. Алдыда кыш мезгили келе жатат. Биз бардык күтүүсүз кырдаалдарга даяр болушубуз керек. Ансыз да 2 жылга жакын убакытта миллиондогон адамдар оорунун курмандыгы болду.